Баланын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясына Кыргызстандын кошулганына чейрек кылым болду. Бул багытта улуттук форум өтүп, ага президент катышты. Терроризм жана экстремизм идеяларына биргеликте каршы туруу. Бүгүн Бишкекте бул маселени талкуулаган форум башталды. Айланасы алтындай жалтыраган, а бирок ичинен карызга батып качып кеткен пансионат ээлери, электр энергиясы үчүн 100 миңдеген карызды төлөбөй жүргөндөрдүн жүзүн бир аздан кийин көрүңүз. Кыргызстанда саат 17:00 кечки жаңылыктар менен таанышууга кез келди. Студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы? Балдардын гармониялуу өнүгүүсү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты бойдон калат. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков баланын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана Кыргызстандын бул конвенцияга кошулганынын 25 жылдыгына арналган улуттук форумда баса белгиледи. Биз илгертен эле балага карата болгон баалуулуктарды аздектеген коом болуп келгенбиз. Ата-бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөн. Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурдагы көрсөткүчтөрү дагы жаман эмес, деди президент. Өлкө башчы белгилегендей, кичинекей балдардын өнүгүү көрсөткүчү 72%дан ашты. Мектепке чейин 5 жаштан ылдый окутулуп жаткан балдардын саны 64%ды түздү. Мектепке кирүү алдындагы билим 91% балдар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Эч ким жынысы, тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, жаш курагы, саясий ынанымдары, билими, мүлүктүк же башка абалына карата басмырлоого алынышы мүмкүн эмес экендиги каралган. Балдардын ар бири дене боюнун, акыл эсинин, руханий, адеп ахлактык жана социалдык өнүгүүсү үчүн зарыл жашоо деңгээлине укуктуу. Белгилей кетсек, 2006 жылы Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп балдар жөнүндө кодексти кабыл алган. Биз илгертен эле балага карата болгон баалуулуктарды аздектеген коом болуп келгенбиз. Ата-бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөн. Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурда көрсөткүчү да жаман эмес. Бириккен Улуттар уюму белгилеген 1000 жылдыктын өнүгүү максаттарынын бири балдардын өлүмүн 3төн 2 кыскартууга жетишкен 62 мамлекеттин бири. Кичинекей балдардын өнүгүү көрсөткүчү 72%дан ашты. Мектепке чейин 5 жаштан ылдый окутулуп жаткан балдардын саны 64%ды түздү. Мектепке кирүү алдындагы билим 91% балдар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Биздин өлкөдө балдардын укуктук негиздери жетиштүү деңгээлде камсыз болгон. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдери үй бүлөнү жана балдарды коргоонун атайын кепилдиктерин карайт. Эч ким жынысы, тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, жаш курагы, саясий ынандары, билими, мүлктүк же башка абалына карата басмырлоого алынышы мүмкүн эмес экендиги каралган. Балдардын ар бири дене боюнун, акыл эсинин, руханий, адеп ахлактык жана социалдык өнүгүш үчүн зарыл жашоо деңгээлине укуктуу. 2016 жылы Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп балдар жөнүндө кодексти кабыл алган. Кодекс балдардын укугун бекемдеп, балдарды коргоо мүмкүнчүлүк берген принциптерди жана механизмдерди түздү. Мамлекеттик органдардын жана уюмдардын милдеттери кодексте так аныкталды. Бирок ага карабай айрым кемчиликтер орун алууда. Интернат мекемелерине жөнөтүлгөн балдардын саны азайган жок. Жерлерде социалдык кызмат көрсөтүүлөр жетиш экени белгилүү. Социалдык коргоо, асыроо, камкордук жана көзөмөлчүлүк системасында кемчиликтер жана коррупциялык элементтер да жоюла элек. Коомдо коргоосуз калган балдар зомбулукка, кемсинтүүгө дуушар болгон учурлар көбөйүүдө. Муну менен бирге ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын тагдыры, алардын укуктарын коргоо жана адамдык кадыр баркын сактоо мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыктары экени айтылды. Президент ошондой эле турмуштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо, анын ичинде зордук, зомбулуктан сактоо, өспүрүмдөрдү коомго интеграциялоо өкмөт менен жергиликтүү бийликтин негизги милдети экенин кошумчалады.
Белгилей кетели, Бириккен Улуттар Уюмунун баланын укугу жөнүндөгү конвенциясы 1989 жылы кабыл алынган, Кыргызстан буга 1994 жылы кошулган. Балдардын саламаттыгы, эрте жашында өнүгүүсү, мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн жеткиликтүү жана сапаты абдан маанилүү багыттар. Эртеңки күндүн талабына жооп берген инновациялык мектептер жана программалар ишке кирет. Ушул багытта инвестиция тарткан бардык тараптарды колдойбуз. Кыргызстандын өкмөтү балдардын өнүгүүсү, үй бүлөсүнүн материалдык абалын жакшыртуу, аларга социалдык колдоо көрсөтүү жана коргоо үчүн татыктуу шарттарды мындан ары дагы бекемдейт. Саламатты сактоонун, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана жогорку технологиялуу медицинаны жайылтуу. Мектепке чейинки жана мектепке билим алуунун жеткиликтүүлүгүн толук камсыз кылуу. Бардыгына тең социалдык коргоонун минималдуу стандарттарына кепилдик берген социалдык колдоо системасын түзүү. Баланын эрте өнүгүүсү, анын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо, балдар үчүн туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарын жетүү бардык бийлик бутактарынын, жергиликтүү бийликтин, коомдук уюмдардын артыкчылыктуу милдеттери болуп кала берет. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин терроризмге каршы күрөшүү форуму бүгүн Бишкекте башталды. Ал Евразия мейкиндигинде натыйжалуу коопсуздук архитектурасын түзүү, терроризм жана экстремизмге жамааттык жооп деген темада өтүүдө. Талкууга чыгарылган негизги маселелер терроризм жана экстремизм идеяларына каршы системалуу түрдө иш алып баруу, ЯЭПтин аймагында коопсуздукту камсыздоо жана жаңы чакырыктарга каршы ыкмаларды даярдоо. Эл аралык кызматташтык жана уюмга мүчө өлкөлөрдө маалымат интернет мейкиндигине мониторинг жүргүзүү үчүн бирдиктүү тутумду иштеп чыгуу болду. Иш-чарага Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өкүлдөрү, терроризмге каршы түзүмдөрдүн жетекчилери, талдоочулар жана бийлик өкүлдөрү чакырылган. Форумдун жыйынтыгында коопсуздук чаралары камтылган бир катар сунуштамалар иштелип чыкмакчы. События в Сирии, они, допустим, напрямую затрагивают Кыргызстан, потому что туда вербовали наших граждан. Маселен, Сирияда болуп жаткан окуялар Кыргызстанды да кыйгап өтөт. Анткени ал жака биздин жарандарды дагы азгырып бир топ киши кеткен. Көп учурда мындай абалга эмгек мигранттары туш болушкан. Экстремисттердин максаты да дал ушул эмгек мигранттары болгон. Мына ушундан улам бул Евразия экономикалык биримдигинин, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун алдында турган негизги көйгөйлөр. Түшүнүш керек, бүгүнкү күндө кандай геосаясаттык, аскердик жана кырдаал болуп атат да. Ошону түшүнсөк, ошого мына бириккен 5 мамлекет болобу же ЕЭПке кирген мамлекеттер сөзсүз биз бир өнүккөн стратегияны иштетсек болот да. Ысык көл районундагы айрым эс алуу жайлары былтыркы жылы колдонгон электр энергиясы үчүн карызын төлөй элек. Айрым пансионаттар былтыр жайкы убактагы акыркы бир айда керектеген электр энергиясы үчүн акча төлөбөй качып кеткендери да бар. Ал эми карыздары 100 000 деген сом каражат. Ким канча карыз жана алар кайсы эс алуу жайлары, аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбековдун кийинки материалында. Былтыр жай бою электр энергиясын мыйзамдуу колдонуп, бирок акыркы август жана сентябрь айлары үчүн акча каражатын төлөбөй кеткен пансионаттардын тизмеси. Электр энергиясына карыз пансионаттар жана жеке ишкерлер. Чоктал айылындагы жеке ишкер Мария Кайназаровага таандык кичи пансионаттын карызы 106 563 сом. Казакстанга тиешелүү Алим ден соолук чыңдоо жана спорт борбору 166 487 сом. Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясына караштуу балдардын ден соолугун чыңдоочу Илим борбору 190 693 сом. Фонтан пансионаты 247 173 сом. Чолпон ата эс алуу 408 054 сом. Бура жоопкерчилиги чектелген коому 193 941 сом. Дордой Номат маданий комплекси 116 682 сом. Бостер айылындагы жеке ишкер Кадыр Чалжановго таандык кичи пансионат 320 860 сом. Чолпон ата шаарындагы жеке ишкер Таалай Турдалиевке тиешелүү жаңы курулуп жаткан пансионат мурдагы книги дүкөнү 347 757 сом. Казакстанга тиешелүү Фламинго ЛТД пансионаты 102 130 сом.
Эс алуу убактысы башталса дагы мындай карыз болгон пансионаттар эми карызынан толук кутулмайын электр энергиясына кошулбайт. Эске сала кетсек, азыр эс алуу жайларына, кызмат көрсөтүүчү жайларга күчөтүлгөн тартипте рейд иштери уюштурулуп жатат. Себеби электр энергиясын ар кандай ыкмалар менен урдаган фактылар күч алды. Азыр бул карыз дебиторлор боюнча пансионаттардын карыздары былтыркы бир аз төлөгөн карыздардын баарын өчүргөнбүз. Ошолорго азыр быйыл да удумление берип атабыз, чтобы былтыркыда карыз болбосун деп, эслик карыздарды өчүрүп атабыз. Электр энергиясынан ажыратылып, бирок энергетиктер тарабынан мыйзамсыз электр энергиясын колдонуп жатканы аныкталган болсо, миллиондогон айып акчалар салынат. Ошол электр энергиясын өчүргөндөн кийин дагы эч кандай төлөө болбогондорго сот аркылуу өндүргөнгө туура келип атат. Өткөн жылдын 5 айдын жыйынтыгына салыштырмалуу чыгыш электр компаниясына потерябызды 0,8%га төмөндөттүк. Дебитордук карызды болсо 1,4%га төмөндөттүк. Ошол эле учурда товардык продукцияны 100,1%га чогулттук. Мындан сырткары пансионаттардын карыздары боюнча сот органдары карап жаткан бир нече иш бар. Алар боюнча сот иштери бир нече жылдан бери созулуп келүүдө. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлөө болсо. Такыр эле тамтыгы чыгып айдоочу менен жүргүнчүлөрдү кыйнаган Жалал Абад облусунун аймагындагы жолдор оңдолот. Жалал Абад балыкчы автомобили жолдору башкармалыгы жыл аягына чейин 30 чакырым жолго жаңы асфальт басканын жатат. Азыркы тапта асфальттоо иштери Аксы районунда жүрүүдө. Быйыл Жалал Абад балыкчы автомобиль жолдору башкармалыгына капиталдык салымдын эсебинен Транспорт жана жолдор министрлигинен болуп жалпы 150 миллион сом каралган. Ал каражатка 30 чакырым жол асфальт болуш керек. Азыркы учурда Аксы районундагы Кербен Үчкоргон каттамынын Жийдебел аймагын асфальттоо иштери аягына чыгайын деп калды. Буга чейин каттамдын бул аралыгы такыр эле талкаланып, унаа жүрүүгө кыйын болуп калганын айдоочулар айтат. Асфальт болгон жер 1 чакырымды түзөт. Кербен Үчкоргон жолу облус борборуна барчу негизги жол. Эми жакшы, сонун кылып коюшту. Эми дальше уланса абада сонун болмок. Бизге койсо ушу Жийдебелден те Шамал Сайгери оңдоп берсе аябайсы өтө оор положениеде жолубуз. Аксы районундагы номер 12 жол тейлөө мекемесине быйыл 8 чакырым жолго жаңы асфальт төшөө иши жүктөлгөн. Асфальт басуу менен катар эле отурумдук жамоо иштери жүрүп жатат. Капиталдык салымдар беренесинин негизинде бөлүнгөн жолдон 1 километр толугу менен бүттүк. Ал эми мамлекеттик бюджет титулга кирилген жолдордон 1 километр толугу менен бүттүк биз. Азыр ошол бир эле биз асфальт төшөө гана жумуш менен болбостон өзүбүздүн малыбызда каралган жолдорду жамоо иштери менен дагы алек болуп атабыз. Жалал Абад облусунда айыл аралаган ички жолдорду четинен асфальттап жаткан айыл өкмөттөр да жок эмес. Сузак районунун Багыш айылындагы негизги көчө жаңы асфальт болду. Айдоочулар менен жергиликтүү жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып келген жол эми оңолуп, шарт жакшырып калган. Бул үчүн айыл өкмөтү 3 миллион сом бөлгөн. Буга чейин жолдун акыбалы өтө оор эле. Яма өтө көп эле чуңкурчалар. Таксисттер, маршруттар бул линия менен каттаганга катышат эле да. Азыр эми жолубуз жакшы болуп калган. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бардыгы кымкурт ушул жол менен каттап атат. Ал эми Алабука району менен 3 айыл өкмөттү байланыштырган каттам такыр эле оңолбой келет. Жолдун абалы ушул. Бул жол жүргүнчүлөр менен айдоочулардын айласын кетирип бүткөн. Район борборуна каттам аркылуу Көкташ, Көксерек жана 1-май айыл аймагын эли каттайт. Ушул жолдон элдин массовый эл Алабука районга центрге каттап тиричилик кылышат көбү. Ушул жол аркылуу таксисттер каттайбыз, канча үй бүлөлөрдүн багат ушун аркылуу. Суранарым ушул жолду мамлекет тараптан кичине көңүл буруп, бир асфальттап жакшы кылып берсе, өтө сонун болмок. Эл баары кыйналып бүттү. Жалал Абад облусунда эл аралык маанидеги жолдорду жамоо иштери аягына чыккан. Азыркы учурда мамлекеттик жана жергиликтүү жолдордогу чуңкурларды жамоо иштери жүрүп жатат. Быйыл аба ырайы жаан-чачындуу болгонуна байланыштуу жол жамоо иштери кеч башталды. Осмон Аламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад. Гүндаректин куржунуна келип түшкөн негизги кабарлар мына ушулар. Бул жана башка маалыматтар расмий сайтыбыз КТРК KG-ге, ошондой эле Ала Тоо 24 мобилдик тиркемесине дагы жайгаштырылды. Ал жактан окуп, видео менен бөлүшүп пикир калтырсаңыз болот. Биз маалыматтан алдыдабыз. Саламатта калыңыз.